Урматтуу кесиптештер, урматтуу төраға, мен айтайын деген маселем бұл кечээ күндөгү биз добуш берүү убактындагы кабыл алган мыйзамдар боюнча, ошол жердеги мыйзам бузуулар боюнча мен мамлекеттик конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитетке кайрылуу жасаймын. Ошол кечээ күндөгү маселелер кандай деңгээлде мыйзамдуу болду. Мен ушул жерде отурсам, менин бар экенimди эске албастан, мен ушул жерде залда отурганымды четке кагып, урматтуу төрагабыз сунуш берип, ушуну четке какты да. Ошондуктан ушул комитетке кайрылат элем, ушуларды териштирип, эртеңки күнү ушул мыйзамдуулугуну карап бериш үчүн. Андан кийин экинчи, урматтуу төрага, сиз бардык депутаттарга бирдей мамиле жасаңыз. Сиздикинин мамилеңизден карап туруп, сиз лидер фракцияларга өзүнчө мамиле, комитеттин төрагаларына өзүнчө мамиле, жана калган депутаттарга башка мамиле жасап атасыз. Айтып коеюн мен, бул жерде отурган 120 депутаттын бардыгынын бирдей укугу бар. Ошондуктан сиз буну эске алып туруп, бардык депутаттарга бирдей мамиле жасап жүрүңүз. Мына кечээ күнү ушул жерде бардык депутаттар, чыккан депутаттарга сөз берип туруп, мен чыксам, мага сөз бербей койдуңуз. Мен өзүм ушул эки кишиден кийин мен бербейт элем деген сөздү айтып, ал норма регламенттеги эч кайсы беренеге жок андай. Беренеге регламентте беренеге туура келбейт. Ошол жерден сиз сөз берип койгон бергениңизде мындай көрүнүштөр болбойт эле төрага. Андан кийин сиз статус боюнча Кыргызстандагы экинчи кишисиз. Сиз өзүңүздүн ушул ордуңузду билишиңиз керек. Сессия жүрүп аткан мезгилде кээде сиз тамаша шоуга айландырып берип атасыз. Депутаттар чыгып кайрылып, процедуралык маселелерде чыгып сүйлөсө, сиз аларга баарына комментарий берип атасыз. Чыккан депутаттарга сөз бербей коюп атасыз. Бул сиздин регламент боюнча берилген укуктарыңыздан сиз ашып кетип атасыз. Ошондуктан, урматтуу төрага, менин айтайын дегеним, биринчи кезекте биз мыйзамдуулукту сактайлы. Биз мыйзам чыгаруу орган болгондон кийин, демек биз ушул органды сыйлап, биз чыгарган мыйзамдар мыйзамдуулуу болуп, ушул кыргыз элине жакшы иштей турган мыйзамдарды чыгарышыбыз керек. Биз чыгарган мыйзамдарды эртең күнү кээ бир адамдар Конституциялык палатага берип, жокко чыгарып койгон болсо, биз жогорку кеңештин бул аброюна шек келгендеген туура келет. Ошондуктан мен дагы бир айтамын, урматтуу депутаттар, биз дагы бир жаман адатка айландырып алдык. Менин мыйзамымды бир фракция колдоп койгула, биз силердикини колдоп беребиз деген адатка өтүп алдык да. Ал туура келбейт. Биз кыргыз элине бир мыйзам чыгарып туруп, бардык кыргыз элинде иштей турган мыйзамдарды колдошубуз керек, өткөзүшүбүз керек, туугандар. Анан менин мыйзамымды колдойлу, сеникини анан биз колдойбуз деген көрүнүш туура эмес. Ошондуктан мен, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, ушул айткан маселелер боюнча баарыңыздар көңүлгө алып коюп туруп, иш алып барсак, менимче жакшы болот деген ойду айтып келет. Анан кечээги ошол сиз мага сөз бербей койгондон кийин мен добуш берген жокмун. Ошондуктан мен ушул жерде отурган депутаттардан мен кечирим сураймын. Себеби дегенде сиз добуш бергениңизде мен андайга бармак эмесмин. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн.